Болот Темиров менен Лейла Саралаева акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанга келген кытайлык инвесторлорду үркүтүү менен алектенип келишет. Бул өңдүү адамдардын түшүнүгү боюнча өлкөбүз эч кандай бизнес келишимдерди түзбөй эле кедей мамлекет бойдон кала бериши керек. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, экономикалык оочолоону өнүгүүгө эмес, жакырчылыкка гана алып келет. АКШ, Кытай жана Сингапур сыяктуу ири державалар инвестициялык эшиктерди ачкандыгы үчүн бүгүнкү деңгээлине жеткен. Инвестор кожоюн эмес, ал өнөктөш. Эгер өлкө мурда өз укугун коргой аларына күмөн саноолор болсо, кумтөр кенинин 100% мамлекетке кайтарылышы бул кооптонууну жойду. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Эл аралык юридикалык майданда Центара сыяктуу алп менен күрөшүп жеңген кыргыз бийлиги катардагы бизнес келишимдерде утулуп калмак беле. Кумтөр иши мамлекеттин инвесторлор менен өз шартында сүйлөшүү тажрыйбасын берди. Австралия, Түштүк Корея, Германия, Вьетнам жана Сингапурдун тажрыйбасын эмне үчүн биз өз тажрыйбабызда колдонбошубуз керек? Бир дагы өлкө инвестициясы жана тышкы соодасыз өнүккөн эмес. Инвестиция келбесе мектеп, оорукана, жолдор кайсакчага курулат. Бизге заманбап технологиялар, логистикалык борборлор жана ири заводдор керек. Дүйнөлүк тажрыйбага көз чаптырсак, Кытай менен өнөктөштүк курган өлкөлөр пайда гана көрүүдө. Мисалы, Австралия Кытайга темир рудасын экспорттоо менен ондогон жылдар бою экономикалык өсүшүн камсыздап келет. Вьетнам Кытай капиталынын эсебинен заманбап ишканаларды куруп, өнүгүү темпи боюнча алдыңкы орунга чыкты. Ал эми Түштүк Корея электроника тармагында Кытай менен интеграцияланып, эң бай технологиялык мамлекетке айланды. Германия немис унаалары менен жогорку технологиялык жабдыктардын негизги инвестору жана базары бул Кытай. Сингапур чет элдик капиталдын ортомчусуна айланды. Аймагы Бишкектен бир аз эле чоң болгонуна карабай, глобалдык каржы борборуна айланды. Бүгүн Кыргызстанда дагы дал ушул мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда башталган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу өлкөнү транзиттик борборго айлантып, бюджетке ири көлөмдө салыктык киреши алып келет. Ал эми Болот Темировдун негизги максаты Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун токтотуу болуп саналат. Анткени бул долбоор ишке ашса, өлкө Евразиянын транзиттик түйүнүнө айланат. Жүк ташы көбөйөт, региондордо соода, туризм жана өнөр жай тармагы жанданып, миллиондогон адамдардын жашоосу жакшырат. Мамлекет байыган сайын тышкы күчтөрдүн таасири жоголот. Ошондуктан кур дооматтарга эмес, реалдуу фактыларга ишенишибиз керек.